Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман туугандар. Аллахтын рахматы, берекеси болсун. Бүгүн сиз менен биздин окуа турган сабак Хаяты сахаба, сахабанын жашоосун билебиз. Бүгүнкү сахабанын аты белгилүү болгондой Пайгамбар саллаллаху алейхи дуа алган. Алла Таала сенин берген нерсеңе да берекесин берсин, сен үйгө алып калган нерсеңе да берекесин берсин деген да. Ал кайсы сахаба? Абдурахман бин Ауф радиллаху анху туралы. Сахабалардан эң бай сахаба болгон. Бул исламга киргендердин 8 адам, биринчи алдыңкы 8 адам кирген болчу да. Ошонун бирөөсү болгон. Жана бейиш менен сүйүнчүлөгөн сахабалардын 10 сахабанын бирөөсү болгон. Тирүү көзүндө эле бейишик деп айтылган болчу. Ошонун 10-нун бирөөсү болгон. Жана Умар радиллаху дүйнөнөн өткөндөн кийин сахабалар кеңешкен да. Умар радиллахудан кийин ким халифа болот деп 6 сахабага машара берилген, кеңеши берилген. Ошо 6 сахабанын бирөөсү болгон да. Анан анысы дагы бул эчтеке эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында тирүү кезинде, Мединада тирүү кезде Абдурахман бин Ауф радиллаху анху фатва берип турган болчу. Пайгамбарыбыз бар, бирок Мединада фатва бергенден катарында болчу. Илими да жогору болчу. Жана анын динсиздик доорунда аты Абда Амрин болгон. Амрдын кулу дегенчи. Качан ислам кабыл кылганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага Абдурахман бин Ауф деп өзгөрткөн болчу атынчы. Абдурахман бин Ауф радиллаху анху Аллахтан разы болсун. Абдурахман бин Ауф радиллаху анху дал Аркамда айтып атпайсызбы? Тарактачы. Аркамдын үйү депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан кыса бергенде Курайштарчы Арканын үйүнө кирип, ошондон талим өтүп, ошондон дават ишин кылып, элге дин жеткизген да. Ошол үйгө киргенге чейин мусулман болгон да. Абдурахман бин Ауф радиллаху анху. Анан кимден кийин мусулман болгон? Абу Бакр Сиддик радиллаху анху мусулман болгондон кийин 2 күндөн кийин болгон да. 2 күндөн кийин мусулман болгон. Жана кандай эле мусулмандар, алдыңкы мусулмандар кандай запкы жеген болсо, кандай кыйынчылык көргөн болсо, кандай сабыр кылган болсо, Абдурахман бин Ауф радиллаху анху дагы ошондой запкы чеккен, ошондой эле кыйналган, азап жеген, сабыр кылган да, бекем болгон, тасыттаган. Жана өзүнүн динин сактап калыш үчүн кандай эле башка мусулмандар Эфиопияга көчкөн сыман эле бул сахаба дагы көчкөн. Анан качанда Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана сахабаларына Мединага көчкөнгө уруксат берген. Ошо көчкөндүн арасында дагы Алла үчүн, анын элчиси үчүн көчкөндөр болгон да. Дүйнө үчүн көчкөндөр да болгон. Аял үчүн көчкөндөр да болгон. Бирок ошонун катарында Алла үчүн көчкөндөрдүн катарында болгон. Ким? Абдурахман бин Ауф радиллаху анху. Качан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгендечи, Мединадык ансар деп коет да. Жергиликтүү жамаатчы мухажир көчүп келгендер. Мухажир менен ансарларды бириктирип койгон, бири-бирденчи, тууган кылыпчы. Анан Абдурахман бин Ауф кайсы сахаба туш келген? Кайсы сахаба тууган кылып койгон? Бири-бирине жардам кылсын дегенчи. Ал Саад ибн Раби' деген сахаба, ансари сахаба. Өкөнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылып койду? Бир тууган кылып койду. Көчүп келген сахабага жардам бериш үчүнчү. Ошол кезде Саад Абдурахман бин Ауф айтып атат. Ай бир тууганым, бир тууганым дейт го биздечи. Мединанын элинин арасындачы мен өтө малдуумун. Бай менмин. Менде 2 курма багым бар. Менин 2 аялым бар. Менин 2 багым, курма дарагымдын кайсысы сизге жаккан болсо, мен сизге ошо сиздин атыңызга чыгарып берейин. Менин 2 аялымдын кайсысы жаккан болсо, ошол аялымды сизге никелеп берейин деп атат да. Эмелесет көрүңүз? Бул аялым деген жок. Сизге кайсыңыз жаккан болсо, ушунчалык Медина элинин жумшактыгы, жөнөкөйлүгү, чыныгы ансар, чыныгы жардам берген сахабалар болгон да. Карасаңыз, эми Абдурахман бин Ауф жоон карасаңыз. Саад, бир тууганым, Алла Таала сен үй бүлөңө, мал дүйнөгө берекесин берсин. Бирок мага базарды эле көрсөтүп коюңузчу дейт да. Саад радиллаху анху не кылды?
Абдурахман бин Ауф анхуга базардын жолун көрсөтүп койду. Ал базарга барып сатып алды, сатып баштады. Сатып алса пайда көрүп өндүрүп баштады. Кичине убакыт өткөндөн кийин аялга үйлөнө турганчалык махр деп коет го. Аялдын акысын бере турган махр берилет да. Биздин мазхаб боюнча эң азы 10 дирхам. Көбүнө чеги жок. Ошо махр аялга үйлөнө турганчалык акча топ туруп үйлөнүп алды. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келди. Карасаңыз эми бизде азыр бир атактуу кишилер бир киши жан таанышыңыз, тууганыңыз үйлөнүп туруп чакырбай койсо кандай таарынабыз да? Айтпай койдуң го депчи. Өзгөчө биздечи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айткан жок, үйлөнүп алды. Пайгамбарга келгенде пайгамбарыбыз байкап калды. Bizde adamlar үйлөнгөндөн белги болуп калат го, биздечи белги болуп калат го. Бул арабтарда ушундай үйлөнгөндөн кийин ушунча бир аты себинип аткан да. Аты себинип бир байкалды, ошондой деп атты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Я Абдурахман. Ого, эмне мынча жыттанып. Деп пайгамбарыбыз эмне кылды? Абдурахман бин Ауф анхуга кайрылганда, "О Алланын исине мен үйлөндүм" деди. Үйлөндүм. Сен аялыңа махр бердиңби? Акысын бердиңби деди. Ооба бердим, бир данектин өлчөмүнчөлүк алтын бердим деди да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Я Абдурахман, аулин валау бишатин." Ушул жакта эки түрлүү которулат да. Той кылып кой деди пайгамбарыбыз. Бир кой менен болсо дагы депчи. Азы да колдонот. Кичинекей азында да бир кой менен болсо дагы, көбүнө да бир кой менен болсо да которулат да бежлазгачы. Эми карасаңыз, бизде азыр канча машакат да азырчы. Тойдо, эгер ошону той кылып койгон, Алла Таала сенин малыңа Алла берекесин берет деп атат да. Биз азыр бирөөгө үйлөндүңүз, бирок той бербесеңиз, эртең житилип алып келсеңиз, аят да бул баланча эмне болду, бирөө житилип келди депчи. Бул той жарыя экен да, элгечи. Той бербейм дебиз, жок, той бериш керек. Өзүнүн жолу менен. Азыр бизде тойлор кандай болуп калды азыр? Той берсе кыжылат да азыр. Мурда адамдар той десе сүйүнчү эле да. Той десе сүйүнчү эле. Азыр той десе кишилер кыжылат да, эми каяктан акча табам депчи. Кошумчам кандай кылам депчи. 5000 сом, 10.000 сом депчи. Адамдар той болсо, той болбой эле койсо экен деген ичинде ниеттери бар, сыртта айтпаганы мененчи. Туурабы? Кыжылат да, бир туугандар, той үйлөнүү бул жеңил нерсе. Сахабалардын доорунда үйлөнүш жеңил болгон да. Үйлөнүш жеңил болгон. Зына оор болгон. Азыр бизде үйлөнүш оор, зына кылыш жеңил болуп калган да, Кудай сактасын. Ошондон бир туугандар үйлөнгөндү жеңил кылалы. Абдурахман бин Ауф анху айтып атат да. Дүйнө мага ушунчалык келип баштады дейт да. Ушунчалык келип баштады. Ташты көтөрсөм дагы алтын келип баштады мага дейт да. Ташты көтөрсөм дагы алтын, күмүш пайда болуп калды. Бадыр күнү, Бадыр согушунда Абдурахман бин Ауф анху Алла үчүн, Алланын жолунда ушунчалык күжүрмөн согушта бекем болду. Алланын душманы Омайр ибн Усман ибн Каабты өлтүрдү. Өтө да катар душман болгон ал дагычы. Эми Ухуд күнү мусулмандардын алды титиреп баштаганда, мунун мааниси кандай? Ухуд согушунда, Бадыр согушунда мусулмандар утканда, Ухуд согушунда мусулмандар кайда кыйраган. Анан артка чегингенге туура келген да. Мусулмандар качканга артка чегингенге туура келген, бирок Абдурахман бин Ауф артка чегинген жок болчу да. Качпай согушкан да. Анан согуштан согуш майданынан четке чыкса, денесинде 20 ашык жаракат бар экен да. Кылыч найзанынчы. Элестетсеңиз, кээ бирөө терең кирип кеткен, кээ бирөө ушунчалык тилинип калган денесичи. Бирок Абдурахман бин Ауф анху өзү үчүн, Алла үчүн не кылды? Курбанчылыгын, согушун токтоткон жок. Алла үчүн берди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү бир киши жамаатты бир жака жөнөтөйүн деп калды да пайгамбарыбызчы. Сахабалардын астына туруп айтты ушинтипчи. Элдин астына, сахабалардын астыначы. Сахабаларым, силер садака кылгыла. Биз чыгаргыла. Мен бир жамаатты бир жака жөнөткөн там.
Ошол кезде мусулмандар диндин башында өтө кедей болушкан, өтө жарды болушкан. Анан бир жака жөнөткөнгө да акчасы жок болчу да. Анан пайгамбарыбыз баарына кызытып айтчу да, акыйкаты сооп болот бергиле депчи. Ошондо Абдурахман радиаллаху анху тура калып үйүнө кетип калды. Ошону пайгамбар сүйлөп атканда Абдурахман радиаллаху анху тура калып үйүнө кетип калды. Кайда чурап келди пайгамбарыбыз. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху. О Алланын элчиси, менде 4000 бар деди. 4000. 2000-ин ал өзүм Роббума карыз бердим. 2000-ин үйгө калтырдым деди да. Карыз бердим деген Алла үчүн бердим деген сөз да. Анын акыбетін соғын акыйетте алам деді. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ошондо, баш билесизби, баштан дуа кылды эле пайгамбарыбыз. Алла Таала сенин берген нерсеңе да берекесин берсин, үйгө калтырып койгон нерсеңе да берекесин берсин деген пайгамбарыбыз. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Табук согушуна аттанганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул өзүнүн жашоосунда Табук согушуна эң акыркы катышкан экен да. Табук согушу өтө оор согуш болгон да. Кандай болгон? Өтө акчага, тамак ашка, улоого, кылычка, жана башка нерсеге өтө муктаж болушкан сахабаларчы. Ал кимден менен салгылашкан булар? Булар Рим империясы менен салгылашкан да. Римдин саны көп болгон, күчү көп болгон, шаймандары көп болгон, курал-жарагы көп болгон. Ошол жылы Мединада куракчылык болгон да. Эми элестетсеңиз. Куракчылык болгон, дагы сапар алыс болгон. Римдер болсо өзүнүн жеринде согушкан, сахабалар ошол жака барышкан да. Сапар өтө алыс болгон, азык-түлүк аз болгон, улоолор, аттар, төөлөр аз болгон. Бир канча мусулмандар пайгамбарга келип, дагы бир нерсе алып алалы десе, алып алганга жолго улоо жок экен да. Сахабалар ушунча кыйналган да. Пайгамбар ошолго да кайда артка кайтарды, албайбыз депчи. Кимге төйөт аны депчи. Жанына да бир запас бир нерсе алып алалы десе, болбойт экен да. Сахабалардын көздөрүнүн жашагы мөлтүрөп, эмне кылышты билбей кыжаат болду. Бирок ошол жылдын аталышы эмне болуп аталып калыптыр? Ыйлоочулар деп аталып калган экен да. Өтө катуу ыйлаган экен сахабаларчы. Анан ошол аскер жамаатындагы аты Жайшул Усра деп аталып калган экен да. Жайшул Усра дегени кыйынчылыктын аскери депчи. Өтө кыйынчылык доордо согушкан сахабаларчы. Анан ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына Алланын жолуна саптаганга, садака кылганга, бергенге таргип кызыктырды да. Жана ошол нерсенин соңун акыйкатында аласыңар деп айтты. Мусулмандар пайгамбарыбыздын айткан чакырыгын кабыл кылып башташты. Мына ошол садака кылгандар катарында Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху да бар болчу да. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху эмне кылды? Укуя деп атайын иш болот, алтындан салганча 200 укуя алтын берди да. Умар радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламчы: "Эй Алланын элчиси, мен Абдурахманды бир күнөөгө батып калгандай көрүп жатамын. Ал баардыгын алып келиптир, өз үйүнө калтырыптыр бир нерсе" депчи. Өз үйүнө бир нерсе калтырыптырбы деп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап жатат да: "Эй Абдурахман, үйгө бир нерсе калтырдыңбы?" деди. Ошондо Абдурахман радиаллаху анху айтат: "Ооба, калтырдым. Мен бул жака чыгарган нерседен дагы жакшырагын калтырдым" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Канча таштады үйгө?" деди. Ошондо Абдурахман радиаллаху анху айтат: "Алла Таала анын элчиси ырыскы, жакшылык, соопту эмне уада кылган болсо, ошол нерсени таштадым" деди да. Үйгө калтырган эле жок экен да. Сахабалар дин үчүн канча курбанчылык кылган, канча мээнет кылган, канчалык акыркысын берген да. Эми карасаңыз, аскер жамаат Табук согушуна барды. Ошол жерде Алла Таала Абдурахман бин Ауф радиаллаху анхуга башка мусулмандарга бербеген бир сыйлык менен сыйлады да. Башка мусулмандарга берилбеген нерсени берди. Намаз убакыты кирди дейт да. Намаз убакыты кирди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок.
Убак келип намаз окуш керек да. Кээде мешіттен имам жоқ болып қалса, келіп тұрып таппай қалсың ғой имамды, мисалычы. Имам жоқ екен деп оқып қоясыз ғой, мисалычы. Ошондой сыман эле пайгамбарыбыз туруп жоқ болып кетип, биз жака басып кетиптир, намаз убакыты болуп калыптыр. Анан ким өтөт дегенде мусулмандар эмне кылды? Абдурахман бин Ауф радhiyallahu чыгарды да. Абдурахман бин Ауф радhiyallahu мусулмандарга Аллаху акбар деп намаз окуп, бир рекет бүткөндөн кийин пайгамбар аркасынан куюду да. Муктади болчу. Уюп, Абдурахман радhiyallahu уюп, намаз бүтүрдү да. Алла Таала Абдурахман радhiyallahu өтө жакшы фазилет, жакшылыкты берди. Жаратылгандардын имамына, пайгамбарлардын пайгамбары имамына Абдуллахтын баласы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга имамчылык кылды да. Бул Алланын берген жакшылыгы. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин Абдурахман радhiyallahu момундардын энелерине жакшылык кылып баштады. Момундардын энеси ким? Пайгамбардын аялдары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары бизге эне болуп калат. Аларга эч ким үйлөнгөнгө болбой калат да. Абдурахман бин Ауф радhiyallahu эмне кылды? Пайгамбардын аялдарына, пайгамбарыбызча жакшылык кылып, каяка барса муктаждан чечип баштады да. Азылыкка алабы, сапарга чыгабы, бир нерсе иш болобу, канча аял болсо ошонун аялына баардыгына жардам кылып атты. Колунан келишинче эмне Абдурахман бин Ауф радhiyallahu жакшылык кылды. Анан момундардын энелери, пайгамбардын аялдары дагы толук ишенет эле. Мактап Абдурахман бин Ауф радhiyallahu дайыма алдыга чыгып атат эле. Анан Абдурахман бин Ауф радhiyallahu жакшылыгы мусулмандарга, момундардын энелерине, пайгамбар аялдарына өтө жакшылыгы жогорку деңгээлде болду да. Жөн эле кылып койгон жок, кылган соң ушунчалык деңгээлде кылды. Ал Абдурахман бин Ауф радhiyallahu бир күнү бир жерди сатты. Анын баасы 40 000 динар экен да. 40 000 динар деген чоң акча аябайчы, миллиондон акча болчу. Ошол акчаны Баны Зухра урусуна бөлүп берди. Жана мусулмандар, жана мухажирлер, жана пайгамбардын аялдарына бааны бөлүп берди. Баны Зухра десе, бул Баны Зухра пайгамбарыбыздын кая болуп калат туугандары? Тай жагы болуп калат да. Апасы Амина энебиздин урусу. Ал жакчакада бөлгөн да Абдурахман бин Ауф радhiyallahu. Анан качан момундардын энеси Айша радhiyallahu анхага ошо өзгөчө белек берчү экен да. Абдурахман бин Ауф радhiyallahu өзгөчө белек келгенде бул менин малды дүйнөнү ким берди деп сураганда Айша энебизчи Абдурахман бин Ауф радhiyallahu жөнөттү дегенде ошондо айткан экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эле, менден кийин сабыр кылган адамдар силерге жардам берет депчи. Сабырдуу адамдар депчи. Сахабалардын курбанчылыгы канча кыйналган, канча запкы жеген, сабыр кылып атып ушул жага жеткен да. Менден кийин ошо сахабалар эмне сабыр кылгандар силерге жардам берет деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы кабыл болуп, Абдурахман бин Ауф радhiyallahu мал дүйнөсүн Алла береке салды. Анын соодасы өсүп кете берди да. Токтогон жок да. Өсүп кете берди да. Бала чоңоюп кете бербеспи? Ошондой эле эмне болду? Соодасы өсүп кете берди. Ушунчалык анын кербеничи мейдандан чыгып аткан, кирип аткан дейт да. Кирип аткан же чыгып аткан да. Үстүнө будай, un, май, кийим, ил-чаяк, атыр, элдер эмнеге муктаж болсо, эмнени алыш керек болгон болсо, адамдардын жашоосуна эмнеси керек болгон болсо, ошонун бардыгы да. Бир Каракол базарына алып кеткен да. Мисалычы, Бишкекте Ош базары мисалы. Ушунчалык деңгээлде болгон да, базар эмесечи, соодасычы. Күндөрдүн бир күнүндө Абдурахман бин Ауф радhiyallahu кербени Мединага келип калды. Анын кербени канча болду дейсизби? 700 болгон экен да. Биздин сөз менен айтканда 700 фура да. Мейли 100 алып салсаңыз 600 фура.
Эми канчалык деңгээлде? Ооба 700 деди. Үстүндө кийим-кечек, тамак аш, буюм, адамдар эмнеге муктаж болсо, ошонун баарын алып келген экен да. Каракол базар мисалычы, же болсо Бугу базар деп коебуз го биз. Бир базарды алып келди. 700 деген сөз оңой эмес да. Мединадан кирип келгенде үн дабыс чыгат да, дуң депчи. Үн чыгып атканда, ошол үн Айша радиаллаху анхага угулат да. Бул эмне болгон үн дегенде, бул Абдурахман бин Ауф радиаллаху анхунун кербени деди. 700 будай, ун, бүткүл азык-түлүктүн баары келди дегенде, Айша эне айтып атат радиаллаху анха, Алла Таала анын берген нерсесин дүйнөбүздө берекесин бериптир, акыретте да соо чоңураак болот деди да. Ушул сөз Абдурахман радиаллаху анхуга жетип калды. Төөлөр келип, жайгашыр элек да мисалчы. Түшүрүлек мисалы кербенчи. Түшүрүлек кабар жетип калды, сөзчү. Муну угар замат Айша энебизге келип калды. Ким? Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху. Мен күбөлүк беремин, апаке деди. Айша энебизгечи. Бул көрүп турган кербен бардыгы, үстүндө тамак ашы, 700 курал жарак, жанагы аспаптар, шаймандар бардыгын көрүп турасыз го 700. Ошонун бардыгы Алла жолуна садака деди да. Элестетип көрсөң, жүрөктүн канчалык чоңдугучу. Бул биз укканыбызда, укпаганыбыз канча да, мисалчы. 700 Алла жолуна садака салды. Төөл эмес ичинде бир базарда садака салды Алла жолуна. Канчалык бир деңгээлде. Булар да дүйнөдөгү маселе жок болчу да. Биз кичине акчабыз көбөйүп калсынчы, бүттү, маселе бүттү уже. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы Абдурахман бин Ауф анхуга жашоосу өткөнгө чейин не кылды? Берекесин берип турду да. Жан чыкканга чейин берилди берекеси. Ушуга чейин сахабалардын эң байы болду. Эң байы миллиардер, триллиардер деп козгап, ошондой болду да. Азыркы биздин байлар ирүндөп калат да. Эчтеке болбой калат. Бирок ошонча Абдурахман радиаллаху анхуну ошонча топтогон байлыгын Алла жана анын элчисин кылган болду, башка эч эмес. Бирөө көрүүсү, бирөө макташы үчүн эмес да. Биз кичине бир нерсе кылып койсок, аралашып кетет го мындайчы. Эл мактап койсун, кылып койдум го депчи. А бул Абдурахман бин Ауф анхуда андай жок бул жерде таптакыр элечи. Ал эки кол менен садака кылышат да, оң кол, сол кол, жашырундагы, ачыктагы. Элестетсеңиз, канча деңгээлде да. Анан 40 миң дирхам күмүштөн болгон эмне кылды? Садака кылды. Аркасынан 40 миң динар садака кылды. Андан соң 200 окуя идиши менен алтын садака кылды. Андан соң Алла жолуна согушуп жүргөндөрүн Алла жолуна чыккандарга 500 ат садака кылды да. Анын аркасынан алып келип туруп, башка бир жамаатка 1,5 миң ат садака кылды да. Качан Абдурахман бин Ауф анхуга өлүм төшөгү келип калганда, ооруп калганда, Абдурахман анху өзүнүн астында иштеген кулдардан көбүн эме кылган экен да. Бошондукка чыгарган экен да. Анан ар бир Бадыр согушунда, билебиз да, Бадыр согушунда канча сахаба катышты эле? 313. Бадыр согушунда ар бир ким катышкан болсо, ар бирөөнө осуят кылды. Ар бирөөнө 40 миң 400 миң дирхам алтынла берилсин депчи. Баардыгына берилиптир. Жалпы саны канча калган экен? Жалпы 100 экен да. 100 сахабага эсептеп көрсөңүз, бирөөнө эле 400 миң динар да. Бери жак менен эсептегенде 4 миллион да. Бир кишиге 4 миллион да, мисалычы. Анан момундардын энелерине пайгамбардын аялдары болгон да. Бир учурда 9 аял болгон пайгамбарыбыздын, өткөндөн кийин канча аял калган?
ошол аялдардын баардыгына осуят кыл дейт да. Кенен байлык бериптир аларгачы. Айша энебиз көчөчө берилипти да. Айша энебиз ушу өткүчө дуа кылыптыр да. Кимгечи? Баары дуа кылган, бирок Айша энебиздин өзгөчө дуасы бар экен. Алла Таала Абдурахман бин Ауф анхуну Сальсабилде бейиште сууда мөлбүр эмес. Сальсабил деген булак бар. Ошол суудан Алла Таала ичисин депчи дуа кылып. Андан соң бунун баары бүткөндөн кийин мураскерлерине берилиптир да. Мураскерлерине берипчи, адам өткөндөн кийин мураскерлер берилет го. Канча мураскер болсо баардыгына берилиптир да. Элестесеңиз. Канча ташады десечи, мураскерлеринечи 1000 төө, 100 ат, 3000 кой. Анын 4 аялы болгон экен да. 4 аялы. Ар бир аялына өзүнүн аялына 4төн 1 бөлүгүн берген экен да. Ошондо ар бир аялына 80 000 динар түшүргөн экен да. Бүтпөй койду го муну эмес байлыгычы. Жана алтын күмүштү дагы өзүнүн мураскерлеринин баарын таратты. Таратканда алтын күмүш бирлер шакек ушуларды алып өтчү. Колдору толуп калган экен да. Ар мураскерлеринчи. Эми ушунун баарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы. Алла Таала анын эмнеси мал дүйнөнүн берекесин берди. Бирок ошонча байлыктын бардыгы Абдурахман бин Ауф анхуну азырган жок да. Бизде кичине акчабыз көбөйсө, кичине машинабыз болуп калса, кичине дердиндеп калсак, кичинечи содабыз үчүн жакшынакай болуп калса, кичине келгелде отурбаса такыр болбой калабыз го. Ушунча байлык бийлиги Абдурахман бин Ауф анхуну фитнага салган жок дейт да. Аны өзгөрткөнү жок да. Адамдардын баардыгы качан аны көргөндө Абдурахман бин Ауф алдында миңдеген иштеген да, кулдарчы. Кулдар менен айырмасы жок болчу экен да. Адамдар бир караганда айырма алчу эмес экен да. Ким Абдурахман бин Ауф, ким кулдар экенчи. Анан күнүнө бир күнүндө ага тамак алып келди. Ал орозо экен да ошондочу. Орозо карап турса, тамак алып келиптир. Тамакты карап Абдурахман бин Ауф анхучу. Муса ибн Умейр шахид болуп кетти. Ал менден жакшыраак кетти дейт. Ал менден караганда жакшыраак кетти дейт. Эмнеге десе, биз аны кепинде эл дегенде башын жапсак бут ашылып калат, бутун жапсак баш ашылып калат дейт. Ал мага караганда жакшыраак кетти дейт. Дүйнөгө малынбай дейт да. Алла Таала мага дүйнөдө болушун деп берип койду. Мен коркомун, акыреттин соогу дүйнөдө берилип калдыбы депчи. Анан ыйлап, көзүнүн жашын ачып, тамак жебей койду дейт да. Абдурахман бин Ауф Аллах миңдеген жакшылыктар болсун. Алла Таала аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу эмне кылды? Дүйнөдө 5 менен сүйүнчүлөгөн. Анын жаназасын көтөргөн ким болду? Пайгамбарыбыздын тайкеси Саад бин Абу Ваккас радhiyallahu болду. Анан жаназасын ким окуду? Осман бин Аффан радhiyallahu anhu, эки нурдун ээси болгончу. Эки нурдун ээси деген кандай? Пайгамбарыбыз эки кызын алган болчу. Анан Амирул Муъминин, муъминдардын амири Али радhiyallahu anhu ага сөз айтты. Бар бара кой. Сен жете турган жеттиң, сен жакшылыктын баарын кылып койдуң, Алла Таала сени райым кылсын депчи. Кандай эне сахабалар болгон да. Дүйнө Аллады өзгөрткөн жок да. Дин үчүн канча деген салым кошулган, канча сахабалар. Бизде дүйнө кете турган нерсе да. Сиз менен биз эки акыйкат кешине алып кете албайбыз. Ошо карасаңыз, сахабалар ушунчалык жашоодон бизге үлгү бүт тургандар. Сен мусулмандардын сахабалар biz бул динди алып келсек көп айтат делдерчи. Бул дин арабтардыкы депчи, жок андай эмес да. Дин арабтардыкы эмес да. Арабтар керек болсо ошол балчыкта жатып турган кезде пайгамбар аларды чыгарган да. Балчыктан чыгарып, жылдызын теңеген алчы. Ошондой сиз менен биз дагы өз максатыбызды билип, жашоодогу туура дин менен жашай турган болсок, иншалла, сиз менен биз дагы дүйнө акыйкатта бактылуу болобуз иншалла. Баарыбыз Алла Таала жакшынакай жашоо берип, амал кылганга, толук дин менен жашаганга Алла Таала тоофик берсин иншалла.
Subhanallahu ve bihamdihi, subhanakallahu ve bihamdika, aşhadu en la ilahe illa ente, estağfiruke